Саламатсызбы, Надин. Сиздин Кыргызстанга болгон мамилеңиз 2011-жылдан бери башталган. Ким жана кайсы себептер силерди ушул Кыргызстанга келтирди? Мен биринчи жолу турист болуп келдим. Мен бир досум менен Кыргызстанга саякатганга үчүн келдик. 2 жума эле жөн эле. Жөн эле, ошол эмнеге Кыргызстанды тандадыңыз? Мисалы, ушул Орто Азияда кооз мамлекеттер аябай көп да. Эмнегедир сиз Кыргызстанды чечтиңиз? Ушу Кыргызстанга келем. Кыргызстан эмне менен жакты сизди, эмне менен тартты? Анткени Кыргызстан кооз аябай. Мен Швейцариядан жана Кыргызстан Швейцарияга окшош аябай. Бийик тоолор бар, көлдөр бар. Жаратылышы кооз аябай мага жагат. Бирок силерде сиздин жаратылышы жапайраак бизге караганда. Жана көчмөндөр кишилер мени дагы кызыгат. Сиз жогорку окуу жайды бүтүрүп, Лозанна шаарында даректүү кино тартам деп чечтиңиз. Азыркы учурда бул жасап аткан ишиңер биринчи ишиңерби же буга чейин дагы башка ишиңер бар беле? Менин азыркы проектим бул менин экинчи проектим азыр. Бирок биринчи проектимди дагы Кыргызстанда тарттым, Соңкөлдө тарттым. Бирок бул проект башка. Азыркы учурда кыргыз эли өзүн көчмөн деп эсептеген менен, мурунку жылдарга, мурунку доорлорго салыштырганда азыркы учурда ортодо чоң айырмачылык бар да. Анткени азыркы учурда дүйнөлүк глобализация көчмөндөрдү көптөгөн жерлерден көптөгөн образдарын өзгөртүп койду да. Тиричилиги да башкача. Сиз ошол тасмаңарда көчмөн элдер боюнча эмнени көрсөтөсүңөр? Кайсыл аспектиге такаласыңар? Айырмалар бар. Көп азыр ат менен тоого кетпейт, бирок чоң машина менен кетет. Же радиолар бар, зоткалар бар, антенна бар дагы Соңкөлдө бир жерде эле. Генератор бар, свет үчүн, бирок суу жок. Кээде свет жок. Биз дагы деле отту биш тамактарды даярдайбыз. Мен ошол Соңкөлдө көп нерселер үйрөндүм чабандар менен. Бирок дагы көп айырмалар көрдүм. Киномдо мен баарын көрсөттүм, бирок менин фильмим бир кыз жөнүндө, бир кыздын турмушу жөнүндө. Ал суу алып келет, боз үйлөрдү тазалайт, ат минет. Бирок заманбап нерселер жана эски нерселер көрсөттүм, экөө контраст бар. Тасманы жаратып аткан учурда кандай кыйынчылыктарга дуушар болдуңуз? Свет жок. Камерам үчүн свет керек. Анда мен күн свет менен иштедим. Анан бир жолу бир нерсе ишкен жок менин камерамды. Анан эмне кылайм? Мен өзүм ремонт жасайм же ким менен сүйлөшөм бул проблемин жөнүндө. Бирок өзүм проблемим. I solved the problem alone. Ал эми тасма кайсы тилде көрсөтүлөрүнө келсек, кайсы тилде болот негизи оригинал варианты? Оригинал эки тил бар. Кыргыз кишилер кыргызча сүйлөйт, албетте. Бирок бул фильм дагы комментатор бар. Ал немисче сүйлөйт. Анткени бул фильм бир немис телеканалы үчүн жасалган.
Түшүнүктүү. Менин байкашым боюнча кыргыз тилди аябай жакшы сүйлөйт экенсиңер. Кыргыз тилин бир окуу жайда үйрөндүңүзбү же мындай иш процесс жүрүп аткан кезде үйрөндүңүзбү? Iş prosesinde бирок мен өзүм бул менен үйрөндүм. Бул бир сөздүк. Кыргызчанын иши. Жана бир кичине китеп менен үйрөндүм өзүм үйдө. Бирок жок эме киши менен сүйлөгөндө ошо. Сиз буга чейин даректүү киноңор даяр болсо, Европадагы башка телерадио компанияларга жиберем деп айткансыз да. Кайсыл телекомпаниялар аркылуу көрсөтөйүн деп атасыңар? Мен акыркы жылы менин проектим бир немис телеканалга саттым. Бирок биз контракт жасадык. Азыр бул фильм Европада башка телеканалга сатса болбойт. 7 жыл күтүш керек азыр. Ошондуктан бир телеканалда эле көрсө болот. Европада. Ушул тасмаңар ийгиликтүү болуп калса, дагы башка долбоорлор менен иштешесиңерби? Же бир башка мамлекеттерге барып, ошол мамлекет боюнча бир тасма жаратканга мүмкүнчүлүгүңөр болобу? Азыр бул менин экинчи проектим. Биз Энки жайында татабыз, Кочкордун жанында. Андан кийин монтаж жасаш керек Швейцарияда. Бирок андан кийин албетте башка проекттер даярдайм. Мүмкүн Тристан да Кунада тартам. Бул кичине арал Атлантик океанда турат. Ошол жерде барам мүмкүн Кыргыз. Сизге чоң рахмат биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн. Сиздин тасмаңыз ийгиликтүү болсун.